Көпчүлүк аялдар жана балдар Израилдин Газа ооруканасына жасаган соккусунан 500дөй адам набыт болду. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлиги Израилдин аба күчтөрүнүн Газан борборундагы Аль-Ахли ооруканасына жасаган соккусунан кеминде 500 киши каза болгонун билдирди. Маалымдалгандай, алардын көпчүлүгү аялдар жана балдар. Аль-Жазира телеканалдын маалыматына караганда, ооруканага алдын ала эскертүүсүз сокку урулган. Бул 75 жылдан бери уланып келе жаткан эки өлкө ортосундагы кагылыштын тарыхында Израилдин палестиналык жарандарга жасаган эң кандуу соккусу болду. Көптөгөн адамдар дагы эле урандылардын астында калууда. Палестина өкмөтү мурдараак Аль-Ахли ооруканасына жасалган сокку ондогон адамдардын өлүмүнө алып келгенин билдирген. Белгилей кетүүчү нерсе, ооруканада жүздөгөн бейтаптар, жабыркагандар жана аба соккуларынан улам үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болгон адамдар дарыланган деп айтылат өкмөттүн билдирүүсүндө. Газан түндүгүндөгү Камал Адван ооруканасынын педиатрия бөлүмүнүн башчысы дарыгери Хусам Абу Сафия ооруканаларды бомбалоо акылсыз, бирок биз муну кайра-кайра көрүп жатабыз деди. Биз жарадар болгон балдарды, кош бойлуу энелерди сактап калуу үчүн күрөшүп жатабыз. Мында ымыркайлар төрөлөт, деди дарыгер ооруканага болгон кол салуудан кийин. Бүгүн Шифа ооруканасына 200дөн ашык өлүк, негизинен аялдар жана балдар алынып келинди. Алар бизге кол салууну токтотушу керек, деди ал. Эл аралык уюмдар жана укук коргоо уюмдары Израилдин аба күчтөрүнүн турак жайларды жана жарандык объектилерди мындай массалык бомбалоосун геноцид актысы жана согуш кылмышы деп аташкан. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлиги Газа тилкесинде өткөн ишембиден берки кеминде 3000 киши набыт болгонун билдирди. Мындан сырткары дагы 1200дөй адам урандылардын астында калууда. Алардын арасында 500дөй жашы жете элек балдар да бар. Путин Газадагы ооруканага урулган сокку боюнча комментарий берди. Владимир Путин Палестина коомчулугу биримдикке умтулушу керектигин айтты. Россиянын президенти Владимир Путин Газадагы ооруканага урулган соккуну трагедия жана гуманитардык апат деп атады. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Владимир Путин Газадагы ооруканага урулган соккуну трагедия жана гуманитардык апат деп атады. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Кытайга болгон сапардын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйынында россиялык лидер трагедиялуу окуя жаңжалды токтотуу үчүн белги болоруна үмүт арткан. Бул өтө жаман көрүнүш. Жүздөгөн адам каза таап, жүздөгөн киши жаракат алды. Бул албетте апат. Окуя жаңжалды тезирээк токтотуу үчүн белги болот деп абдан үмүт кылам. Кандай болгон күндө дагы бул ишти кандайдыр бир байланыштардын жана сүйлөшүүлөрдүн башталышына алып келиш керек, деди ал. Мындан тышкары Путин Палестин коомчулугу биримдикке умтулушу зарылдыгын, бирок бул өздөрүнүн иш экенин белгиледи. Анын айтымында Россия ар дайым суверендүү Палестина мамлекетин түптөөнү колдоп келген. Азыркы кризис Палестина мамлекетин түзүүгө шарт түзөр-түзбөсү белгисиз. Согуштун эмблемасы Джо Байден Израилге барды. Израилге барган Америка Кошмо Штаттын президенти Джо Байден премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга жаныңарда экенимди көрсөтүү үчүн жеке өзүм келдим, деди. Бул тууралуу ТРТ нет жазып чыкты. Джо Байден Газадагы Аль-Ахли баптист ооруканасына жасалган кол салуудан кийин Израилдин борбор шаары Тель-Авивге барды. Байденди Бен-Гурион аэропортунда Израилдин президенти Исаак Герцог жана Израилдин премьер-министри Нетаньяху тосуп алды. Америка Кошмо Штаттын президенти Нетаньяху менен жолугушкандан мурда жасаган билдирүүсүндө Хамас террористтери 1300 кишини өлтүрдү. Алар уурдаган балдардын эмнелерде жашагандыгын болжолдой албайм. Америка Кошмо Штаттар сиздер менен бирдей пикирде жана тынчсызданууда. Израиль бул кол салууларга жооп берди жана бул менин оюмча улантылышы керек. Өзүңөрдү коргоо үчүн эмне керек болсо аткара алууңар керек. Мунун болушу үчүн бардык жардамды беребиз, деди. Ооруканага кол салуусунда Израилдин жасабагандыгын айткан Байден. Байкалгандай, ооруканага жасалган кол салууну сиз Израиль эмес, башка тарап жасаган. Бирок көп ишенбейт. Хамаска күчүбүздү көрсөтүү абдан маанилүү. Эмне кыларыбызды көрөбүз. Бул жерде болуп келди, анткени бүткүл дүйнөнүн Израилдин жанында экендигибизди билишин каалаймын, деп кошумчалады.
Кыргызстан Газа секторундагы ооруканага болгон соккуну кескин айыптады. Кыргызстан Газа секторундагы Алахли ооруканасына болгон соккуну кескин айыптайт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Кыргызстан Газа секторундагы ооруканага болгон соккуну кескин айыптады. Кыргызстан Газа секторундагы Алахли ооруканасына болгон соккуну кескин айыптайт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматта Кыргызстан эл аралык гуманитардык укуктун бузулушуна тараптуу иликтөөгө чакырган айтылат. Биз жарандарды жана жарандык инфраструктураны коргоону караган эл аралык гуманитардык укуктун принциптерин жана нормаларын сактоонун маанилүүлүгүн баса белгилейбиз. Ушуга байланыштуу биз тараптарды курмандыктарга жана карапайым калкка каршы зордук зомбулукка жол бербөө жана согуштук аракеттерди токтотуу боюнча комплекстүү чараларды көрүүгө жана тынчтыкка жетишүү таламында сүйлөшүү процессин токтоосуз баштоого чакырабыз деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстан Израиль Палестина жаңжалын коопсуздук кеңешин жана Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясына резолюцияларына ылайык тынчтык жол менен чечүү үчүн дүйнөлүк коомчулуктун күч аракеттерин бириктирүүнү жактай тургандыгы белгиленди. Эске салсак, Израилдин Газа ооруканасына жасаган соккусунан 500дөй адам набыт болгон. Алардын көпчүлүгү аялдар жана балдар экени айтылууда. Мен сиздерди көңүлүңүздөрдү дүйнөлүк коомчулукта болуп аткан Палестина өлкөсүндөгү жагдайга кичине көңүлүңүздөр буруп келип атат. Алмазжан Акынжанович бизге көп кайрылуулар болуп атат. Ушул өлкөгө кандай жардам берсек болот деп. Менин сунушум ушул Тышкы иштер министрлигинде бир эсеп ачылса, ушул элибиздин атынан, баардык Кыргызстан элинин атынан ушул Палестинада кыйналып аткан боордош туугандарыбызга жардам катарында кээ бирөөлөр акчалай жардам беребиз деген ниеттери бар. Ушул кайсы жол менен беришин билбей атат. Ушуга Нурланбек Тургунбаевич өзүңүз дагы бир ушул парламенттин атынан дагы биздин атыбыздан, анан элдин атынан эгер каалоочулар болсо, ушул Тышкы иштер министрлигинде шот ачылса акча каражатына, ошол акчаны которуп койсок. Эми бул бүгүн кече эле уктуңуздар, бардыгыңыздар массалык маалымат каражаттарынан больницада жаткан 800дөй кишинин да набыт болду. Эми согуш болуп аткан жерде өтө ал жер кооптуу болуп атат. Ошого колубуздан келсе жардам берип койсок. Рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу. Номер 7-чи округ, Ош округу Осмонов. Урматтуу. Мен жогоруда айткан коллегам сөзүнө кошулам 100%. Чындыгында азыр Палестинада кандай гана болуп атат. Биздин мусулман бир туугандарыбыз, ымыркайлар жана ошондой эле аялдар больница эмес көчөдө жатышат. Ушул күндө сууну да жаап коюшуптур, суу да жок жатышат. Ошого бизге кайрылгандар аябай көп болуп жатат да. Чындыгында биз жогорку кеңеш кандай кылабыз, бизге коридор кылып беребизби, ушу дары-дармек жана ошондой эле гум помуштар жөнөтсөк деп кайрылгандар көп болуп атат. Ошого биз өзү жогорку кеңештин да өз позициябызды билдирип койсок, урматтуу. Нурлан Тургунбекович. Мен азыр жогоруда коллегаларыма кошулат элем, дүйнөлүк коомчулукта Палестина боюнча биздин аябай оор акыбал болуп атат. Ошол жакка бир жардам берип, биз депутаттар өзүбүздүн бир күндүк айлык маянадан да бөлүп берсек, ошону жеткирүү жолун биздин өкмөт ошон жолун таап берсе, аз баарыбыз эле айтып атабыз, мына баарыбыз мусулманбыз дейбиз, бирок эч кимибиз эчтеке мындай үн катпай элебиз да. Жарандык коомго дагы кичине кайрылып, чогулуп, флешмобтор болуп атат көп жерде. Ошо Американын өзүндө илтейген окуу жайда профессорлор, окуучулар чыгып, ошо өлүмгө каршы согушка каршы чыгып атат да. Биз дагы ошо каршы экенибизди, өлүмгө каршы, адам өлүмүнө каршы экенибизди биз да билгизип койсок позициябызды. Анткени биз да көчө көргөнбүз. Ушундай согушту көчө бизге дагы мына кошуна мамлекеттер кол салганда кандай кыйынчылыктар болгон. Биздин өзүбүздүн ичибиздеги областтардан келген жардамдарды кандай жылуу кабыл алганбыз. Бүгүнкү күндө биз да ошондой жылуу бир жакшы иштер жасап, ошону бир көңүл буруп койса.